Бактылуу болууга ар бир адам акылуу жана милдеттүү. Бардыгыңар өз бактыңар үчүн күрөшө билгиле, бирок айлана чөйрөгө башкаларга залал келтирбестен. Ооба, мендеги купуя сырлар кыскача болсо дагы өз боёгун тапты го деген ишеничтемин. Менин чыгармачылыгым, элге арнаган ой тилектерим бул улуу жараткандын дүйнөсү. Сыртынан жөнөкөй болуп көрүнгөн бул жашоонун түркүн ачыла элек болоң бурчтары бар экендигин эстей жүрүү керек. Ошондуктан адам баласы бири-бирине жардамдаш, көмөктөш, кыяматты да, жокчулукту да, барчылыкты да бирге көтөрүп бир боор, бир тууган болуусуна үндөр элем. Үстүбүздөгү Кудайдын тилектери, анын адамга болгон мээрими ушул көз карашта. Көңүлүңөрдү түк чөгөрбөй, ушак айыңдан алыс болуп, алсырап турган денеңерге күч-кубат толтура жер бетинде тынчтылыкта, бакубатчылыкта, махабат менен журулушуп жашай берүүңөргө тилектешмин. Улуу жараткандын дүйнөсү, адам жана жашоо, улантабыз. Адам баласы жер бетинде жашай баштагандан бери анын тагдырынын күнгөй жана тескей жактары болуп келген. Көңүлгө жакын кармап, адамзаттын тагдырын изилдеп көргөнгө не жетсин. Көңүмдө канчалаган бүлүк ойлор турса дагы, эң биринчи учурда ааламдан келген сыр түйүндөрдү чечүүгө аракет жасаганымды жашырбоом керек. Көптөгөн философиялык иликтөөлөр жүргүзүлдү. Канча мезгилдер артта калды. Бирок адам баласына аалам сырларын ачууга мүмкүнчүлүктөр болбой келе жатат. Аалам бул акыл ойдун, сезимдин жана тунук сүйүүнүн эң биринчи булагы болуп эсептелинет. Жараткандын дүйнөсү аркылуу адамдарга акыл насааттар, жол көрсөтмөлөр жана тунук ойлор берилип турат. Биздин байыркы бабаларыбыз да акыл ойду улуу жараткандын дүйнөсүнөн алып турушкан. Адам баласы жер бетине тарала баштагандан тартып, жакшы жашоого өз аракеттерин жасай башташкан. Тартынбай ачыкка чыгаруучу бул ойлор улуу жараткандын дүйнөсүнөн келип жаткандыктан адам баласына тартуулоону туура көрдүм. Ал төмөнкүлөр. Адам кайдан чыккан жана эмне үчүн жер бетинде жашап калган? Адам баласынын жашоосунун маңызы эмнеден турат? Акыл ой азыктары кай жактан алып толукталынат? Адам баласынын өнүп өрчүүсү жана аалам системасынын бирдиктүү ой жүгүртүүсү. Келечекте адам баласы кайда бара жатат жана аларды эмнелер күтүп турат? Биздин алдыга койгон эң биринчи максатыбыз бул адам баласы эмне үчүн жер бетинде жашап калган деген суроо. Байыркы бабаларыбыз Адам ата жана Оля апа, Умаене бейиште өздөрүнүн күнүн көрүп жашап жаткан мезгилде алардын маңдайына жарык нур чачырап, алдыда аппак тилектер төшөлүп турган. Бирок ага карабастан алар азгырыктын алдоосуна кирип, Кудайдын каарына калгандан кийин жер бетине жиберилген. Ал учурда жашоо өтө кыйынга турган. Тукумдарын сактап калыш үчүн жана жашоосун улантуу максатында көптөгөн аракеттерди иш жүзүнө ашырууга туура келген. Адам баласынын жерде жашоо тагдыры мына ушундайча башталды. Боолугуп турган кээ бир адамдар айрым учурларда Кудайга кайрылып жалынышат. Эмне үчүн адам баласы азапка көп малынат? Биздин жер планетасында кыйынчылыктар болуп келген жана боло бермекчи. Анткени адам бул кыямат жолду өзү тандап алган. Баарысынан эң маанилүүсү болуп жер планетасынын адамдары акыл сезим азыктарын кайдан алып жаткандыктары тууралуу суроолор. Тээ байыртан ата бабалар акыл ой сезимдерин башкаруу системасы башка тарапта экендигин туюнушкан. Акыл сезим тоо таш, токойлордон, көлдөрдөн жана башка жаратылыштын урунтуу урчуктарынан алынып жаткандай сезим калтырат. Чындыгында акыл ой сезими аалам бийиктигинен жерди карай жиберилип турат. Адам баласы өз убагында аны өз сезимине, денесине сиңирип алуу мүмкүнчүлүгү жетишпей калгандыктан бийик ойлор сезими жаратылыштын өтө кооз, урунтуу жерлерине топтолуп сиңирилген. Ошондуктан ар бир сезимтал адамда көзгө көрүнгөн кооз табият жаратылыштын кубулуштары аркылуу берилген акыл сезимдерди өздөрүнө чагылдырып сиңирип алуу мүмкүнчүлүгү туулат. Бул учурларда адамдарда көптөгөн синтезделген ойлор, боёктор пайда болот. Бирок адамдарга ар башка деңгээлде акыл сезими берилгендиктен жер бетинде жогорку катмардагы аң сезимдүү жана жукаланган катмардагы аң сезимдүү адамдар болуп экиге бөлүнөт. Жогорку катмардагы аң сезимдүү адамдар ааламдан келип жаткан акыл ойлорду тез кабылдагандыктан аларда урматтуу